2011'de баштаганбыз. Биз Таластын базарынан Жолдош балам экөөбүз жакшы иштедик. 2013'te мен Таласка келдим Бишкектен. Анда мен Бишкекте турчумун, Жолдош балам бул жакта иштечи. Экөөбүз бир контейнер менен. Анан 2013 келгенде ал экөөбүз бөлүнүп, мен өзүнчө контейнер, ал өзүнчө контейнер алды. Адан кийин 2013'төн 2018'ге чейин ал жерден бир контейнерди 3 контейнер кылып иштеттик. Инилерим да кошулуп жардам беришти. Анан 2018'те кардарларыбыз көптөгөн сунуштарды келип киргизди. Заманда өзгөрүп атат. Биздин элибизге шарттарды жакшы кылып берген учурлар келип атты. Анан кийин ошолорго биз навстречу барайлы дегенде айткандай, магазинди чоңураак кылып ачып, оңдой турган жери менен аларга условияны түзүп берейли деп, ошо ой менен аны 2018 ошо Автомир деген дүкөнүн ачканбыз. Ишкерлерге ушу бир эле ордунда туруп иштей берсе, бул артка кеткен деп айтылат да. Адам өнүгүп өсүш керек. Анан жаштарга көбүнчө ошо айтар оюм, бүт бир ишти кылып атканда 95%на келип, сабырдуулугу түгөнөт да. Ошо кааларым ошо дагы 5%ды сабырдуулугун күчөтүп, 95%ды 100% кылып туруп анан жеңишке жетсе болот деген оюм бар. Жаш ишкерлерибизге, өзүбүзгө мен айтайын деген ошо оюм, ар бир нерсенин илими бар да. Ишкерликтин да илими бар. Ошо илимге басым коюш керек. Андан тышкары өзүнүн азыркы турган ситуациясын жакшылап анализдеп, кайсыл жакка багытты туура алсам деп, анализден аябай көп нерселер чечилет. Ошо анализди туура алып, анан кийин өзүнө жакшы жетекчи алса, азыркы коуч деп коюшат го, ошондой нерселерден жакшысын алып иш баштаса жеңил болот да. Кудайга шүгүр, азыр ишкерлерге жумуш баштаганга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар.